Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, саламатсыздарбы, урматтуу студиябыздын меймандары. Бүгүн биз жалпы телекөрүүчүлөр менен, радио угуучулар менен, ушул жерде отурган студиябыздын меймандары менен элибиздин чыгаан жылдыздарынын бири, кылымдын үнү болгон, кыргыздын жүзү болгон, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, атактуу диктор Тамара Алсейитованы эскерген отурабыз. Анткени биздин ай жаркын кесиптешибиз аман болгондо бүгүн 70 жаш кутман куракка толмок. Биригем дүйнө. Бура тартпас бир чындыкка калыспыз. Эми сиз да бизден, биз да сизден алыссыз. Кутулгансыз эл журтуңдун карызынан, биз тирүүлөр эми сизге карызбыз демекчи. Тирүүлүктүн карызын өтөп, бүгүн биз ай жаркын кесиптешибиз Тамара Алсейитованы сиздер менен бирге эскеребиз. Тамара Алсейитова биздин улуттук телерадио корпорациясына 1981 жылы конкурстук негизде тандалып алынып, 25 жыл ушул куттуу студияда элибиздин экрандын көркү болуп, эфирдин жылдызы болуп, дикторлук кесиптин өтөөсүнө чыгып, калың кыргызга нар көтөргүс эмгек сиңирди. Баам салып байкап көрсөң сен эгер, адамдар бар өлбөстүккө кедер демекчи, өзүнүн сүргөн өмүрү менен Тамара Алсейитова өлбөс талант болуп тарыхта калды. Эмесе жалпыңыздардын көңүлүңүздөрдү, адегенде Тамара Алсейитова ким эле, ал кандай из калтырды, бир тарыхта калган тасмага назар буруп, андан кийин кеп учугун уласак. Саламатсыздарбы менин сүйүктүү угармандарым. Ар бир адам өзүнүн сүйүктүү ырчыларынын, артисттеринин, эфирден сүйлөгөн дикторлордун, журналисттеринин, алып баруучуларынын үндөрүн жазбай тааныйт. Gün nuru cergene jayılat, Gükük bürecem çok olup güyüttün deneye kayıgat. Güyütbös nur cergene jayılat, Bir gana bulbul birecem çok olup Buluğum dene karıgat. Erterek batçun en ay bele, Erterek getere can bele. Ölümgö ertenge dost dostun, ömürgö öçüne var bele. Karı caş bir deyey jaktırgan, özüңү селеңе Тамара. Көңүлдү нурла ve şat кылган, сөзүңү селеңе Тамара. Аттиң дүйнө, өмүр кыска мынча неге, армансыз өтсө эмне ар бир пенде. Турмушта кечээ көргөн а бүгүн жок, бул дүйнө чынында эле жалган беле. Кыргыз маданиятын оорду толгус оор жоготууга учуратып, 50 жаш кутман курагында кыргыз элине аргендей үнү менен таанылган Кыргыз телерадиосунун үнү жана жүзү болуп келген атактуу диктор, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, СССР телерадиосунун отличниги Тамара Алсейитова мезгилсиз дүйнөдөн кайтат деп эч кимдин оюна келген эмес эле. Тагдырдын жазмышына айла жок экен. Кечээ эле гүлмүңдөп арабызда жүргөн Тамара Алсейитованы эмминтип эскерип олтурабыз. Өнөрү элдин эсинде калган адамдын экинчи өмүрү жашап калат экен. Тамаранын да артында аңыз болуп айтылып калган өчпөс изи калды. Дикторлук кесип бул табигаттан берилген шык. Жана жазуучуга кандай кишилер жазуучу болуп атат? Сүрөтчү, бийчи, ырчы, тикмечи табигаттан шык берилет да. Баары эле тикмечи же ырчы, бийчи болуп кетпейт. Ар бир адамга Кудай тааламдан кандайдыр бир шык берилет. Мына дикторлук дагы бул табигаттан берилген шык, талант. Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радиогучулар.
Кыргыз радиосу өзүнүн уктурууларын 1 жана 2 программалар боюнча баштайт. Говорит Бишкек. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Кыргызское радио начинает свои передачи по 1 и 2 программам. Кыргыз телерадиосунун тарыхында дикторлук кесипке өзгөчө басым жасалганы белгилүү. Бул жооптуу кесипте Тамара Алсеитова кайталангыс арген үнү, жогорку дикциясы, ички маданияты менен шайкеш келишип, телерадиодогу дээрлик жооптуу уктурууларды жана көрсөтүүлөрдү алып барган. Башкаларга окшобогон үнүнүн тембри, ар бир угуучу жана көрүүчүгө тааныш, күн сайын ободон өчпөс үнү жаңырып, жалпы эл сыймыктанган даражага жеткен. Алгачкы маянамды алдым бүгүн, апама гүлдүү көйнөк сатып бердим. Анан да гүлдүү жоолук чачыгы бар апамды гүлгө орунтуп койдум бүгүн. Эстебей койгонум жок атамды да. Илинүү тебетейин жыттабаздек, сүрөтүн чоңойтууга берип койдум. Атамдын жаштыгынан жалгыз сүрөт. Шамалдай өтөт өмүр, күүгүм түшө, күн дагы батат кетет арыгулап. Шашалы кубантууга тирүүсүндө кылалы аларгастек. Тамара Алсеитова жөнүндө сөз кылганда биринчиден менин көз алдыма көл өрөөнүндө туулуп, көлдүн касиеттүү абасы белек кылып берген күмүштөй шыңгыр үнү менен ушул Бишкекке келип, кыргыз элинин кызматы үчүн жаралган бала катары элестетем. Ал орус тилинде, кыргыз тилинде бирдей деңгээлде сүйлөп, бирдей көркөмдө тексттерди элдин алдына сунуш кылганга зор мүмкүнчүлүгү бар эле. Мен өзүм дагы ушул 40 жыл дикторлук кесиптин айланасындагы көркөм сөз менен иштеген адам катары мен Тамарага ак ниетим менен чындап суктанчымын. Тамара Алсеитованын дагы бир кыргыз элине кылган чоң кызматы Кыргызстанда өткөн бардык мамлекеттик деңгээлдеги майрамдык салтанаттарды көркүнө чыгара алып барган. Майрамдык демонстрациялар, өкмөттүк концерттер, кечелер негизинен Тамара Алсеитованын алып баруусунда өтө турган. Кыргыздын маданияты, рух дөөлөтү жөнүндө кеп болгондо албетте чыгаан балдар кыздарын эстейбиз. Мына ошолордун арасына кыргыздын эң бир татынакай болгон, эң бир жакшы кызы бар эле Тамара Алсеитова. Мына ошол Алсеитованы кошсок болот да, ошондой кыргыздын байлыгына, рух дөөлөтүнүн эң бир чокуларынын бирине. Чоң юбилейлерде биз издеп калчу элек да, бу кимди алпар деп айтсак, кимди сурансак деп. Мына ошонун көп дикторлордун арасынан ушу Тамараны, анан Бактыбек байкени чакырчу элек. Мероприятияларды аябай бийик деңгээлде өткөрчү эле. Ал тургай могу чет мамлекеттен келишип, анан бир байланыш түскөндө бир чоң концерттерди, чоң байланыштарды ошол бир өзүнчө бир ажайып мааниде бийик деңгээлде өткөрүп берчү эле. Бул улуттук музыка майрамына биздин республиканын ар тарабынан 60-тан ашык өнөрпоздор келип катышты. Мындан тышкары коңшу Казакстандан жана Башкортостандан дагы өнөрпоздор келишкен. Сегодня профессиональный праздник работников Государственной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики. И в этот замечательный день мы начинаем торжественный вечер, посвященный 70-летию кыргызского радио, которое прошло долгий и славный путь. Тамара Алсеитова педагог катары дагы артына жүздөгөн шакирттерин тарбиялап кетти. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде
Кашкari атындагы Чыгыш университетинде Кыргыз мамлекеттик телерадио компаниясынын окуу борборунда, телеакадемияда сүйлөө техникасы жана маданияты боюнча сабак берип, келечектеги журналисттерди алып баруучулук чеберчиликке даярдаган. Биз балдарды үйрөтүп туруп, жол жобосун көрсөтүп, анан кийин эфирге алып чыкпасак болбойт. Эфирде эксперимент жасабаш керек. Менин предметим сүйлөө техникасы, же болсо орусча айтканда техника речи деп коет. Мен мисалы үчүн Москвада чоң дикторлордун колунан окуп келгем, чеберчиликти өркүндөтүп келгем. Мисалы үчүн ошол эле Левитандын жанында 40 жыл бою иштеген Советтер Союзунун эл артисткасы, бүткүл союздук радионун диктору Ольга Сергеевна Высоцкая, Людмила Михайловна Кайгородова, дагы көп педагогтордон окуп келгенбиз. Демалгы органдар менен кандай иштеш керек, микрофондун алдында кандай отуруш керек, теле көрүүчүлөр менен, мейли радио угуучулар менен кандай байланышта болуш керек, аларды кантип кызыктырыш керек, жаныңда отурган өзүң конокко студияга чакырган кишини кандай кылып ага суроо бериш керек, ошол суроонун тегерегинде, теманын тегерегинде кандай кылып көрсөтүүнү алып кетиш керек. Бул көп нерсе да, бул чоң илим, мындайча айтканда. Күмүш аваз диктор. Акыркы жылдары журналисттик кесипти даркылап, Кыргыз радиосунун Казына чыгармачылык бирикмесинде эмгектенип, тааныш үндөр, көгүлтүр экрандын көркү, Бабам Рас, Кыргыз радиосунун тарыхынан аттуу автордук уктурууларын даярдап келген. Чебер диктордун көркөм окуусунда залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун, Эрнест Хемингуэйдин, Түгөлбай Сыдыкбековдун, академик Хусейн Карасаевдин чыгармалары, Алыкул Осмоновдун, Аалы Токонбаевдин, Касым Тыныстановдун жана башка акын жазуучулардын залкар чыгармалары Кыргыз радиосунун алтын казынасына кабыл алынган. Көптөгөн каттарды алдым. Кытайда жашаган кыргыз боордошторубуздан бери кат келди. Анткени ошол мурунку дикторлордун үнүн сагынып, аларды сагынып калышкан экен. Рахмат, бар болуңуздар. Кылымда бир жол жаралчу аргендей үнү менен элдин сүймөнчүлүгүнө арзып, Кыргызстандын ар бир үй бүлөсүнүн бир мүчөсү болуп калган Тамара кыргыз эли барда элеси элдин эсинен кетпес. Анын үнү ободон өчпөс болуп жаңыра берет. Geçti artanda bozdop sayrap, azgırıp sesimdi kozgop sayrap. Bir bulbul bulup kelet күндө, biz yürüçün alma bak dey, bolcop sayrap. Al bakta adaşıp kügüm kalgan, harışaktan almaday süyüm kalgan. Al süyüm bulbulga aylangandı, aşığın izlegen oy, ürülü tangdan. Oy, bulbulum, bulbulum ay, bulukkan kurgurum ay. Bul geçte önüm basmay ay, buluktum nege mınçay. Bulbulum, bulbulum ay. Жаңшайсың жаш булбул токтогом, жашоодо жан жок ай боздогом. Жашыймын көп эстеп ал күндөрдү, жаштыгым жаштыкаң эй окшогон. Сайрашың өткөндү эске салып, санар каймал күндөр четте калып. Булуккан булбулдай сени жоктойм, буйруксуз сүйүмдү
элибиздин таланттуу ырчы жигити Нуржигит Молдаяров ыраазычылык билдирели. Элмирбек Иманалиевдин Булбулум аттуу чыгармасын аткарып берди. Чынында эле Тамара Алсейитова биздин эфирдин булбул эле, эфирдин улар эле, таңшыдың улуу тоодо улар болуп, тыңшады тоолук элиң кумар болуп, толукшуп орун алган тоо ичинен тагылдың экранга тумар болуп деп биздин акындарыбыз эскергендей, Тамара Алсейитова биздин эфир үчүн, экран үчүн жаралган жылдызыбыз эле. Мына бүгүн эскерип отуруп, Тамара Алсейитованы биздин улуттук телерадио берүү корпорациясынын тарыхында ордугандай, кандай эмгек сиңирди мына ушул жагдайда Тамара эже менен бир топ жыл бирге иштешкен кесиптеши, биздин Кыргыз телевидениясынын чыгаан режиссерлорунун бири, Кыргыз Республикасынын эл артисти, убагында биздин корпорациябыздын жетекчиси болгон Бейшенбек Мамбетакунов агай бүгүн кээ учугун баштап берсеңиз, анткени бул жерде отургандардын ичинен Тамара эженин ушул эфирге келген күнүнөн тартып сиз жакшы билет болушуңуз керек. Рахмат, саламатсыздар. Жанатан бери кинону көрүп отуруп, көп нерселер эске түштү. Кандай мыкты адамдар өтүп кеткен. Ошонун арасында биздин Тамарабыз да өтүп кетти. Ошолордун баарын көрүп отуруп, ыйлагың келет. Ата канат дейсиң, адам бир жаралса, ушунун өмүрү узун болсо, 90-га 100-га чыгып жашаса, анан өтсө деп ойго кетет экенсиң да. Бирок ага карабай турбайбы? Кайсы учурда мезгил келсе, ошол адам кете берет экен. Эми Тамара экөөсү иш башында чогуу эле келдик телевиденияга. Анан кийин бул адамды ким ачты? Чынын айтканда, дикторлук искусствода биздин агабыз, эң ушу дикторлордун башында турган Абылезим Ниязович агайыбыз. Могу жерде отурган Молдоеванын дагы, башкаларын дагы ошол адам тарбиялап, эфирге чыгарып, жана эртеден бери кинода айтылып аткан оңдоо түстө, өңдүү, чачты жасоону, эфирде кандай сүйлөөнү, мына ошол киши оңдоп, түстөп жолго салган. Андан кийин бул киши Москвага барып окуп келди. Тамара өзү айткандай, абдан сонун Москвадан келгенден кийин укмуш болду. Анан мен ойлойм бүгүнкү күндө ушу Тамаранын өзүнүн жолу бар экен. Өзү айткандай бир таланты бар экен. Өзү айткандай ошо дикторлук искусство болгон бир жүрөгү бар экен. Бул келгенден кийин ушу дикторда, эң биринчи радиодо диктор кандай иштеш керек, кандай алып барыш керек, адабияттык берүүлөрдү кандай окуш керек, поэзияны кандай окуш керек, анан саясатты кандай окуш керек, информацияны кандай окуш керек дегендин мастер болуп чыга келди. Дикторлор бир эле жанрда, эки жанрда иштейт дегенди Алсейитова Тамара четке какты. Диктор болсоң баардык жанрда иштей бил деген өйдө нерсени өйдө койду. Анан телевидение келди. Телевидение келгенде биз ойлодук, эми радиодо жүрсө телевидениеде кандай иш алып барар экен деп. Жок. 10 жыл мурун иштеген дикторлордай телевидение келип иштеди. Мына күнү бүгүнкүдөй эсимде, биринчи келген күнү информационный программаны Алатоону алып барды. Алатоодон баштады да. Алатоону алып барыш өтө кыйын жаңы келген дикторлор үчүн. Аны текст окуш керек, тексттин кээ бир жерин карабай экранга сүйлөш керек, үнү сонун болуш керек. Анан жанагы сөздүн курамдарын, байланыштарын жакшы кылыш керек. Мына ушулардын баарын тең, демек 10 жыл мурун иштеп жүргөн дикторлордай кылып туруп, сонун кылып алып барганда баарыбыз таң калып калдык. Дикторлук касиет деген ушул турбайбы? Диктор болот деген ушул турбайбы? Карачы, биз Тамаранын радиодон угуп жүрсөк, бүгүн телевидениеде ушундай жаркылдап койду. Анан көпчүлүк учурларда өзү айткандай көптөгөн каттар келип атты. Анан бүгүнкү күндөгү жаш дикторлордун баары тең. Орусчада айтып коебузга призвание деген. Тамараны көрүп, ушу Тамара эжедей диктор болсок деп. Анан келип сурангандар да болду. Бу Тамара эже менен жолуксак болобу? Ошонун кеңешин уксак болобу? Ал киши окуу жүргүзөбү же жүргүзбөйбү? Деген сыяктуу сөздөр болду. Кеңештер болду. Мына ошондо дагы Тамара бирөөнүнө дагы жок деп айтчу эмес. Жаш болобу, улуу болобу, кичүү болобу, орто жаштагы болобу, келген кишилердин баарын жулуу кабыл алып, өзүнүн жакшынакай
кеңештерин берчү да. Бул жагынан алганда Тамаранын адамгерчилиги эң бийик деңгээлде болчу. Анан Тамаранын бир жаман жери ушул такыр иштен жок деп айтчу эмес да. Эмне иш берсең байкап көрөйүн, алып барып көрөйүн, жасап көрөйүн дечү. Бирок жогорку деңгээлде жасап койчу да. Анан кийин өзүнүн кыялына жакпаган, өзүнүн жүрөгүнө жакпаган сценарийлер болсо, ал айтчу кечиресиз, менин убактым жок эле деп. Жок деп мындай айтчу эмес да, менин убактым жок эле, кечирип коесуздар деп. А мен сразу эле билчүмүн, ал кишинин ушул жазылган сценарий көңүлүнө тойбой калган. Мына ушундай киши болчу да. Анан ушу каза болоруна аз калганда ушу бат эле кетип калды бечара. Ошондо дагы могуреки студиянын ичинде көрсөтүп бүткөндөн кийин эмнегедир көпкө чейин отурганын байкар элем да. Эмнени ойлонуп отурарын билчү эмесмин, чын айтканда. Сурайын деп уялчумун. Сиздин эмне ишиңиз бар деп айтабы деп. Бирок ушул бүткөндөн кийин, көрсөтүүлөр бүткөндөн кийин эмнегедир көпкө чейин ушул студиянын ичинде отурар эле. 10 минуттага чейин, 15 минуттага чейин. Же болбосо ушул студиянын касиети аны кетирчү эмес беле? Же өзү ошо менен коштошкусу келчү эмес беле? Же сезип жүрчү беле? Билбейм да. Ушундай бир көпчүлүк учурларда ушундай болуп жүрдү да. Эми мен ушу айтарым ушундай да. Эми бүгүнкү күндө биз Тамараны эскерип атабыз. Тамара, эгерде мен айтпасам дагы, мен эскербесем дагы жаштардын эскерүүсүндө сөзсүз болот деп. Себеби ал киши кыргыз дикторлук искусствосуна өмүрүн арнады, өмүрүн сүрдү. Ошонун артынан көптөгөн дикторлор өсүп чыкты, өзүнүн мектебин түздү деп айтсак болот. Алып баруу жагынан, мисалы үчүн. Ошон үчүн мен ойлойм, бүгүнкү күндөгү жаштар ар дайым биздин Тамарады эскерет деп. Рахмат. Рахмат, Пешембек агай. Бул жерде Тамара эже жекеле радио менен телемес канчалаган концерттерди, канчалаган кечелерди көркүнө чыгара алып барып, Тамара эже кулактандырганда ошол концерттик номерге чыга турган биздин ырчыларыбызга дагы дем кубат, күч берип турар эле. Ошондой эженин талантына күбө болгон, эженин алып баруусундагы концерттерге чыгып жүргөн биздин эл артистибиз Анарбек Ибраев агайыбыз отурат. Азыркы сөздү Анарбек агайга берели. Саламатсыздарбы? Чынымда эле көп концерттерде биз чогуу болдук. Мен ушу кайрат айтып кетпедиби? Сахнанын четинде аябай толкунданып, кандай ырдарыбызды билбей, мен мисалы ушинтип булугуп турган учурда ошол волнениялердин баарын Тамара жөнөкөй гонакей бир жакшы үн менен тембрде ушунчалык жумшак, бир спокойный, бир жакшынакай кулактандырып койгондо, ошондон кийинки чыкканыбыз ар дайым биз үчүн мындай бир жардам берер эле да. Бизди кадимкидей эле дарылап койчу. Мени мисалы. Бул касиетимди тамашалап койчумун. Тамара, сен турбайсың бүгүн алып бара турган бүт анда биз спокойно ырдайбыз деп. Мына ырчылардын көбүнө демине дем берип, бир жакшынакай бир стимул берип, ушу багыттап турган кыз деп эсептейм дагы. Анан кийин экрандын дагы ушунчалык күзгүсү, көл кылаасынан чыккан ал Сейитовалардын бир жакшынакай бир 3 кызы бар. Ошолордун биякта дагы отурушат менин жанымдагы. Ушу көл эли, жалпы кыргыз эли мактана турган, сыймыктана турган аттиңай ушундай жакшынакай кыз өтүп кеткени бизге абдан кыйын. Бирок кандай болсо дагы ошол ал Сейитовалардын жакшынакай династиясын улаштырып жүргөн, улантып келаткан маданият кызматкерлеринин арасында жүргөн биздин өзүнүн бир туугандары, ошолор аман болсун. Ар дайым Тамара биз үчүн үлгү болуп кала бермекчи. Рахмат, Анарбек агай. Чынын айтканда, табияттан берилген шык адамды жетелеп жүрүп ушул кесипке алып келет экен. Анткени Тамара Сейитова өзү айтып калар эле, мектепти абдан жакшы окугам деп. Анан ушул мектепти жакшы окуганда атасы айтыптыр. Эгер ушул 5ти чын эле өзүң алган болсоң, анда окууга өтөсүң. Мен сени жетелеп барып өткөрбөйм деп, өзүмдү эле Фрунзеге салып жиберген деп айтчу. Ошентип келип, Фрунзедеги политехникалык институт ал кездеги бирден бир жогорку окуу жай эле.
ошол окуу жайда окуп инженер технолог болуп, болгондо да артыкчылык диплому менен бүтүп 1 жыл эт комбинатын иштеген экен. Бирок кесипке болгон сүйүү Тамара эжени дикторлук кесипке тартып, ошол жогоруда Бейшенбек Момбетакунов агайыбыз айтып кеткендей, дикторлук конкурста Абылезим Ниязов агай өзү тандап алган экен. Мына ошол Кудай берген үн кайдан пайда болду? Табиятынанбы, туулган жериненби, киндик кан тамган мекениненби, Тамара эже кандай жерде туулуп өскөн, кандай эне төрөгөн? Мына ушул жагдайда дагы бир тасмага көңүл бөлүп, андан кийин кебибизди улайлы. 1956 жылы Ысык көлдүн Ак суу районундагы мурдагы Вознесеновка, азыркы Бозучук айыл колхозунун алдыңкы кызматкери Токтакун абанын үйүндө бир ажайып кыз төрөлөт. Төлгө кылып атын атактуу канышанын ысмындай Тамара деп коюшат. Эс тартканда нестүү зирек кыз болуп, айыл ичинде акылдуу кыз атыгат. Ата-энеси жумушта көп болуп, эжеси Шайгүлөкө чоң энесинин колунда болуп калат. Мына ошондон баштап карынын кебин угуп, сөзүн тыңдап, кыргыздын киримет дүйнөсүнүн эшиги ачылат. Чоң энеси экөө калганда абдан чоң энесин эликтирбей Манас Семетей деген китептерди баарын эрте алдыдан баштап окуп, жараланган жүрөк деген ал Токомаевдин дагы окуп берчү. Тамара Алсейитованын кыргызчада, орусчада так сүйлөгөнүнүн башаты айылдагы ак мектептен башталган. Мектептин коомдук иштерине калбай катышып, мугалимдердин алкоосуна арызычу. 9 жыл иштеп келгенден кийин ушул Вознесеновка орто мектебине келсем, Тамара 9 класста окуп жүргөн кыз экен. Мен ошондо орус тилинен сабак берип калдым. Ошол эле мезгилде Тамара кыргыз тилди, орус тилди, грубыраак айтканда кыргыз тилди, орус тилди семишкедей чаккан кыз болчу. Мунун адамдык сапаты, коңгурадай үнү, ички дүйнөсү бардык жагынан таза кыз болчу. Мен ошол окутуп жүргөндө эле ойлочумун, ушу кыздан бир нерсе чыгат го деп. 10 класста да комсорг болуп иштеди мектепте. Ошол билими жакшы түшүнүктүү болгон үчүн ошондой болуп иштеди го деп ойлойм. Анан баары мугалимдердин баары баш ийип, Тамараны макташып, ошон калар эле. Шайыр мүнөзү ачык көңүл, камкор кыз болгонун, сөздү муюп угуп, бирок жигиттерче шар жүргөн кыялын Мамадебей Айпайым деп атап калганын эстеп, Набат апа иштен сызат. Бала кезинде өтө тың жаркылдаган, бир кабагым бүлкөбөгөн, ушундай жаркылдаган, өзүмө башкача көрүнүш. Айланайын балдарым, ушундай таза, ичинде эчтеке кири жок, баары сыртында эле. 1980 жылы Фрунзе политехникалык окуу жайын артыкчылык диплому менен бүтүргөн. Кесиби менен 1 жыл иштеп, 1981 жылы Кыргыз мамлекеттик телерадио комитетине дикторлук орунга атайын сынактын негизинде кабыл алынат. Ошол жылдан баштап өмүрүнүн акырына чейин Кыргыз телерадиосунда дикторлук кесипти үзүрлүү аркалап, атпай журтка арген үндүү ажарлуу айым катары таанылган. Dayraday tütüp görбөстөн seni kusalık güçüp taqdırım bolboy kay jaka kettin uzday dünü esime düşer ay jakta kaldı Jalınsam kayra, kayra gelebi Jaz geldi mına, jayna
арман Қайдасың менің өр толқын бақтың құлағыма үнің ұғылмай жаштығым алды өзі көп аттың азырда беле арман тыйылмай азырда беле арман тыйылмай Чолпон Алсейитова. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Чолпон Алсейитовага ыраазычылык билдирели. Мынакей урматтуу студиябыздын меймандары, урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр эле тасмада Тамара Алсейитованы жарык дүйнөгө алып келген апасы Нават апабыз эскерип сүйлөп берди. Бул апабыз 7 кыз, 1 уул төрөгөн экен. Мына 7 кыз тең биздин маданиятка, биздин искусствобузга кызмат кылды. Улуусу мына Шайгүл Алсейитова, Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтоболот Абдымомунов атындагы Улуттук академиялык драма театрынын актрисасы, экинчиси Тамара желе Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, атактуу диктор. Мына Тамара жеден кийин Бурулчу Алсейитова биздин Ысык көлдөгү Боз Салкын эл кыргый ансамблинин негиздөөчүлөрүнүн бири. Мына азыр Казакстанда жашап эмгектенет. Андан кийин раматылык Айнагүл эже өтүп кетти. Айнагүл Алсейитова кесиби боюнча врач эле. Анан Алмагүл Алсейитова Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Таластагы Капар Медетбеков атындагы драма театрдын актрисасы. Анан Чолпон Алсейитова мына азыр эле талантын көрдүңүздөр, биздин эстраданын жылдызы, эмгек сиңирген артистибиз. Ал эми кичүүсү Айнур Алсейитова биздин Камбаркан этнографиялык ансамблинин баштоочуларынын бири, көрүнүктүү бийчи. Бүгүн Түркиянын Адана шаарында эмгектенип атат. Ушу балет, хореография искусство боюнча педагог. Мына ушул бир туугандардын улуусу бул жерде Шайгүл эже отурат. Бир туугандардын тиреги болгон Сонобек агабыз Ысык көлдүн Бозучук айылында жашап эмгектенет. Ал эми улуусу мына Шайгүл эжебиз бүгүн студиябызда мейманда. Шайгүл эже, сиз сиңдиңизди бала кезинен баштап билесиз. Кандай шыгы бар эле, кандай дарамети бар эле, ушу эл билбеген жактарынан айтып берсеңиз. Чоң рахмат. Мынакей бул жашоо деген кече эле Тамара ушул жерде иштеп, ушу жаныбызда жүргөндөй болду эле. Көрсө убакыт учкан куштай зымырап эле өтөт экен. Заматтын ортосунда 20 жыл мына марттын 11-inde учуп кетти эле. Заматта мынакей 20 жыл болуп кетиптир. Мен биринчиден өткөн адам артында эстериң барбы, издериң барбы дейт экен. Мен эң биринчи рахматымды ушул жалпы жамаатка, ушул жерде отурган карагалды как жарган, бардык нерсени камтый билген, азыркы биздин энциклопедия деп коелу тирүү басып жүргөн ушу биздин өзү да залкар, жазуучу, драматург, ошо кайрат ушуну уюштуруп, элдин баарын чогултуп, ошо Тамараны билген адамдарды сүйлөтүп, элге дагы бир жолу Тамараны таанытып эстетип отурганга мен ушул жерден жалпы элдин алдында бир туугандардын атынан улуу эжеси катары таазим кылам. Ооба, Тамара
экөөбүз удаалаш болдук. Мен улуу эжеси. Биз үйдө көбүнчө атабыз кызматкер болуп, райондон районго, колхоздон колхозго эмгек өтөп, өзүнүн иши менен жүрүп калды. Көбүнчө биз Салый деген чоң энебиздин колунда өсүп, Тамара экөөбүз ал кезде энергия жок, жанагындай лампаны күйгүзүп алып, жана чоң китептер болор эле, көк китептер, Манас эмес Сейтек деген. Ошону Тамара экөөбүз орусча окуганыбызга карабай, башында ошо орусча окудук да, ошого карабай ошо китептерди алып, чоң энебиз, биякта да Зыйнап деген чоң энебиз, Гүлкан деген чоң энебиз, ал кезде эшик ачык, тышка чыксаң деле чырпыкты бирдемен илип коюп эле кеткен, сонун бир мезгил эмес беле. Элдин пейилигинен, бири-бирин сыйлаган, бири-бирин сүйгөн, мындайча айтканда бир сонун турмушту көрдүк. Ошол жашоодо биз жаш кезибизде ошо чоң энебиздин колунда, мен дайыма айтам, менин театрым, Тамаранын могу чыйыр жолу, дикторлугу, калган жана сиңдилеримдин жолу ушул үйдөн чоң энемден башталды го деп. Себеби жана китептерди жөн окуткан жок бизге, анда таанытты бизге Манасты. Чоң энебиз азыр ойлосом, мыкты айылда жашаса дагы, мыкты сүйлөгөн, ушундай сөзмөр, жанагындай макал лакап менен сүйлөгөн кыйын байбиче болчу. Биз ошол кишиден көп сабак алдык. Анан жанагыны окуп отурганда, жоолуктардын учу менен көздөрүн сүртүп, такылдап Тамара экөөбүз, Тамара өзгөчө, ушундай кунт коюп, ушундай бир өзүдө бир кыраакы, тың, чыйрак кичинекейинен кыйын кыз болчу, чындыгын айтканда. Мектепти да кыйын окуду, үйдө да чыйрак, анан өзүнүн бир сүрү бар эле. Ушу үйдүн ичинде дагы, ушу атабыздан, анан Тамарадан, ушу кээде мындай карап сүйлөсөк, бир мүнөз, ушунчалык так жүргөн, туура сүйлөгөн, эки сүйлөгөндү жактырбаган, жанагындай подхалимдикти, ушакты жактырбаган мыкты кыз болчу үйдө эле. Андан кийинкисин айтып отурасыздар. Ошентип биз үйдөн театрдагы, жанагындай чыгармачылык жолубуз дагы үйдөн башталды, ошо чоң энемден. Тамара ошондо эле кыйын экен. Азыр ойлосом, ай, мына могу же эпизодду окудук. Эми азыр мунусун окуйт экенбиз деп, кеч киргенде эле тамак тасып алып, жалгыз ичпейт ал кезде. Чыкыр тиги чоң энеңди, муну чыкыр деп отуруп, дасторкондо кенен жайып алып, чайларын ичип отуруп, байбичелер биздин жана окуп берген Манасыбызды угушчу. Биз ошону менен, мен дайыма айтып келем муну, бул азыр эле эмес, дайыма кай жерде интервью берем, кай жерден кандай суроолор берилет, мен дайыма ушуну айтып келем. Биздин жол ошо үйдөн башталган. Бозучук деген айылда ошол үйдөн чоң энемден башталган экен деп. Мен ошону айтар элем. Тамара мектепти да жакшы окуду, институтту да жакшы окуду, айлапада тууган арасында дагы өзүнүн сыйы бар, өзүнүн бир мындайча айтканда бир ажары бар, айта турган оозунда сөзү бар, эр жигиттей шаар жүргөн, түз жүргөн, ушундай сиңдим бар эле. Аттың дүйнө дейт экен. Ошентип Тамара арабызда жок, эскерип отурабыз. Бирок мен азыр карап отуруп, элдин Тамара жөнүндө айтып отурганын, жанагынтип баалап, барктап отурганын карап алып, бир жагынан кубанып отурам. Көрсө Тамара жөн кетпептир. Артында өзүнө полтоодой эмгек жасап кетиптир. Эл оозунда калыптырсың айланайын Тамара деп, мен Тамаранын сүрөтүн карап алып, ошо сүрөтүнө сыйынып рахмат айтып отурам. Мен дагы да рахмат айтам. Ушул КТРга ушул жерде эле бололчу, ушул жерде деп өткөрөлүчү деп ушу кайрат. Чынында Тамаранын канча изи калды ушул жерде. Эмне деген передачаларды алып барып атты. Эмне деген шаңырап тетиги жанагы шаардын канча жылдыгы болуп атканда, кандай инаугурацияларды алып барып жүрдү, аны эл билет. Эми анын баарын азыркы жаштар мүмкүн билбес. Бирок мен ойлойм, телевиденияда жанагы өзүңүздөр айткандай, калган эмгектерин көрсөтүп турса, момундай передачалар жүрүп турса, мен ойлойм, эл таанып билет го деп. Мен дагы бир жолу рахмат айтам. Рахмат. Туура айтасыз. Кийинки мундун дагы эсине сала жүрүшүбүз керек. Мына бул жерде биздин Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин журналистика факультетинин студенттери отурат. Ишенал Рабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин журналистика факультетинин студенттери отурат. Урматтуу студенттер, мына сиздер ушундай эфирге, журналистикага, маданиятка өмүрүн арнаган инсандардан, булардын ишмердүүлүгүнөн үлгү алышыңыздар керек. Эфирде сүйлөйм деген киши үчүн
Тамара эженин алып барган көрсөтүүлөрү, уктуруулары менимче чоң методикалык сабак болуп эсептелет. Дагы бир нерсени эскере кетким келип атат. Мындан туура 20 жыл мурун 2006 жылдын 27 январында Тамара эже 50 жаш Кутман-Куракка толду. Ошондо мына Кыяз Сатарович корпорациянын башкы директору эле, Байма Жапаровна орун басары эле, ошондо Тамара эжени Кыяз Сатаровичтин кабинетине чакырып, 50 жаш Кутман-Курагы менен коллектив куттуктап, жакшы сөздөрүбүздү арнаганда эже ушунчалык толкунданып кубанды эле. Мына мен ушундай Кутман-Куракка келип калыптырмын. Кудай буюрса ушу эл журту менен бирге белгилейин деп. Бирок ал тилегине жеткен жок. Ошондон 2 ай өтпөй эже капилеттен акка моюн сунуп кетти. Ошо эженин өмүрүнүн акыркы жылдары биздин корпорацияны жетектеген элибиздин көрүнүктүү тарыхчысы, маданиятка эмгек сиңирген ишмер Кыяз Сатарович Молдокасымов биздин студияда отурат. Анда сөздү Кыяз Сатаровичке берели. Рахмат. Мына бүгүн биз Кыргыздын дагы бир ай жаркын жүздүү сөзү менен жалпы кыргыз элин дарылаган, арбап алган, сөз касиетин бийик туткан ушул Тамара эжекебиздин 70 жылдык мааракесин ушул куттуу студияда белгилеп жатабыз. Тамара эжекебиз бул эфирдин жылдызы болчу. Өзү дайыма айтчу, азыр дагы тасмада айтты, эфир бул эксперимент эмес. Эфирге ар дайым бийик жоопкерчилик менен караш керек. Ар дайым зор даярдык менен барыш керек деп дайыма айтчу. Кайсыл мезгилде болбойсун, кайсыл учурда болбосун, Тамара эжекебизге ушундай бир жооптуу иш тапшырганда ушунчалык өтө жоопкерчилик менен даярданчу. Мен эсимде ошол өзү ошол мезгилде сыркоолоп, ооруп жатканына карабастан кыргыздын залкар акындарын, заманча акындарын, Молдо Кылычты, Арстанбекти, андан кийинки Калыгулду ушул эфир аркылуу элге даңазалайлы. Мына ошону, ал акындарды сиз терең билесиз. Сиз ошону ийине жеткире, элге жеткире аласыз. Ошону өзүңүз алып барыңыз деп ал убактагы мамлекеттик катчы мына өзүбүздүн дагы бир агабыздын тапшырмасы менен ушул жооптуу дикторго айткыла дегенде ошо Тамара эжекеге кайрылганбыз. Тамара эжекебиз ошол заманачы акындарды ар бир чыгармасынан бери терең анализдеп, анан эфирди ушунчалык бир мазмундуу, өтө бир жогорку деңгээлде өткөрүп бергенин жалпы ошол мезгилдеги телекөрүүчүлөр жакшы билет. Ар бир ишке жоопкерчилиги жагынан дагы өзгөчө болчу. Жаркылдаган мүнөзү жагынан дагы азыр эле Шайгүл эже айткандай, мындай бир өзүнчө бир интригага же башка бир нерсеге бир аралашкан нерсесин көрчү эмеспиз. Өзүнүн ушундай бир муктаждыгы болсо дагы, же өзүнүн пикири болсо дагы, мындай бирөөгө эч качан таңуулаган эмес, же терс пикир айткан мүнөзүн же сөзүн эч көрбөдүм эле. Эжеке бир кирип турбайсызбы? Балким бир муктаждыктарыңыз болуп калар. Балким биз жетекчилик жактан ушундай бир жардам берербиз десек, жок, бардыгы жакшы деп жаркылдап гана күлүп турчу дайымачы. Аны ошо эжекени көрүп, ушундай бир жашоодогу ушундай бийик инсандар болсо деп, мына ошолорго дайыма сыймыктанчубуз. Азыр Кайрат айткандай, ушу көңүл экен, адамдын көңүлү экен. Ушул эжекебиздин 50 жылдыгы болуп калды дегенде ошо эжекебизди бир чакырып, бир жылуу сөзүбүздү айтып, ушул бир аз болсо дагы кучак толтура бир гүл берип, бир көңүлүн көтөрөлчү, бир жакшынакай бир сүйлөшүп отуралчы жөнөкөй эле деп туруп, ушу менин бөлмөмдө жакшынакай бир көпкө чейин сүйлөшүп отурдук элек. Ошондо эжекебиз ушунчалык бир ыраазы болуп, андан кийин дагы ушу дагы ооруганына карабастан жанакындай бир жоопкерчиликтүү иштерин бүт бардыгын унутуп коюп, оорусун унутуп коюп туруп ошондой иштерди аткарды эле. Ошон үчүн бул эжекебиз кыргыздын дикторлордун арасында өзгөчө орунда турган, бийик тепкичте турган, адамгерчилиги жогору, ар дайым эскере турган,
ар дайым эстейт турган, ар дайым өрнөк тутат турган өзгөчө эжекебиз. Ошон үчүн дайыма биз жаркылдаган жүзүн, ушундай бир аргендей болгон үнүн эч качан унутпайбыз. Дайыма жүрөгүбүздө сакталат. Рахмат. Кыясаттар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Чын эле ошо эже өмүрүнүн акыркы күндөрү да абдан күрдөөлдүү иштеди. Ушул акыркы күндөрү ооруп атканда дагы биз бир эс алып келбейсизби, дарыланып десем, ошо мамлекет мага ушундай жооптуу иш тапшырып атса, ошо заман акындарынын чыгармачылык кечесин алып барып атса, мен ага даярданышым керек, окушум керек деп макул болбой койгон да. Демек, бул эфирге болгон сүйүү деп ойлойм. Ушул корпорацияга болгон сүйүү деп ойлойм. Тамара эже ушунчалык кесибин сүйгөн. Ал эмес, ошол 80 жылдарда Тамара эжени Москвадагы квалификациясын жогорулатуу институтуна жибергенде, бул атактуу дикторлордон, мына Эстернелер Игорь Кирилловдон, Шатиловадан, Шиловадан, мына ошолордон окуп, анан эженин ошол орус тилинде акцентсиз мыкталып баргандыгына ошо педагогдор баа берип бүткүл союздук радиого кал деп да үгүттөшкөн экен. Бирок эже айтып калчу, мен көңүлдөнгөн эмесмин, анткени ошо Кыргызстанда мен атайын жиберип атса, квалификациямды жогорулатып атса, өзүмдүн эли жериме барып иштейин деп ошого моюн сундум деп калар эле. Дагы бир окуясы эсимде, ошо Кыргыз-Түрк Манас университетинин ошол кездеги ректору Карыбек Молдобаев $400 айлык төлөп берейин деп чакырды. Ошол Манас университетине сабак бер, анан Манас ФМ радиосун иште, бирок КТРден чыгып кел депчи. Анан эже ошо КТРден чыгып кеткенге макул болбой койду да. Анан биз айттык, айлыгы жакшы экен, бизге ал кезде айлыгыбыз аябай аз болчу. Бара бербейсизби десек, ушу такыр болбой койгон. Мен ушул КТРден кетсем эле өлүп калчудай боло берем депчи. Анан эже ушул өмүрүн биздин корпорацияга арнады. Анан эже көз өткөндөн кийин 50 жылдыгын биз белгилеп коелу деп өзү белгилей албай калса дагы, ушу Улуттук опера жана балет театрында кечесин уюштурганбыз. Кыясаттар учанда жетекчибиз болчу. Атайын ушу баардык дикторлорду чакырып, Бейшенбек Мамбетахунович режиссерлук кылып, Аблезим агай баш болуп, биздин Шалиман эжелер, Тамара Хусейновна баш болуп, ошол жерге келип, Тамара эжени эл алдында эскергенбиз. Мына ошол тасмадан үзүндүнү көрсөтүп коелу деп атабыз. Анткенде бүгүн биздин студиябызга келе албай калган ардыгерлерибиздин эскерүүсү бар, ал жерде көз өтүп кеткен дикторлордун эскерүүсү бар. Эмесе көңүлүңүздөрдү тасмага буралы. Кыргыз радиосунда 50 жылдардан 90 жылдардын ортосуна чейин таланттуу дикторлордун плеядасы иштеген. Мына ушул жылдардын аралыгында да дикторлук мектеби сүйүнгөн жана көпчүлүк улан кыздар самаган барктуу кесип болгон десем жаңылышпайм. Ошол кезде угуучулардын сүймөнчүлүгүнө айланган Гүлниса Мамбетова, Капар Алиев, Аблезим Ниязов, Гүлчай Нурузбаева, Валентина Гонтарь, Зинаида Грибкова, Бекташ Акматов, Зарыл Мамбеталиева, Азиз Исмаилов, Абакирбек Мурзаев, Валерий Равинский өңдүү таланттуу дикторлор иштешкен. Мына ушул профессионал дикторлордун катарына 1965 жылы Шалиман Нурматова келип кошулган. Үнүңдөн кагылайын, Тамара. Мен сага дайым айтар элем. Тамара Алсеитова төрөлө элек деп. Кыргыз радиосу иштеп жатат, бардыгы өз ордунда. Бир гана Тамара жетишпейт. Дүйнө түгөл сыяктанат. Бир гана Тамара жок. Сен гана жетпейсиң, Тамара. Дайра суу белестерден атта булам. Силер деп бүчүрүмдөн шарт жарылам. Силер ма бийик медер аска болуп, төгүлдү мөмөт ою шактарымдан. Ооба. Ошондо биздин мамлекетте чоң бир салтанат өтүп жатты. Аянтта парад болуп, ошол парадты шаңкылдаган үнү менен Тамара алып барып жатты. Мен үйдө олтуруп, таң көрай, улуу элим, ушул үндү угуп жаттыңар бекен, тааныдыңар бекен Тамаранын үнүн деп, бир чети суктанып, бир чети сыймыктанар элем. Залкар элең Тамара, сырдашым элең Тамара, муңдашым элең Тамара. Бүгүн сиздерге, урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, диктор, ырчы жана обончу Аваз Шикеевдин чыгармачылыгы менен тааныштырмакчыбыз.
Ушинтип ар бирибиздин атыбызды атап, атайын уктуруу даярдап, биздин эмгегибизди кесиптеш катары сен даңазаладың, Тамара. Чолпондой кезиңде келип, биздин көз алдыбызда тарбияланып такшалдың. Диктор деген баалуу кесипти татыктуу аркаладың, бүткүл өмүрүңдү арнадың. Сенин дикторлук чеберчилиң менен биз дагы сыймыктанаар элек. Кечээ жакында радиону койсом, сен Чыңгыз Айтматовдун чыгармасын окуп, чыгарма менен жашап жатыпсың. Ошентип келчү күн келди. Бирок күн келгиче түн бар эмеспи? Бу түнү Акбара баягы үңкүрүнө кайрылып барган эле. Таш чайнардан айрылгандан бери келелек болчу. Ошондо Акбаранын көөдөнү кайрадан өрттөнүп, боздо болуп, көзүнөн жашын төгүп, айдагы бөрү анага кайрадан кайрылды. Шордуу тагдырын айтып, дагы да буркурады. Мени өзүң отурган айга, адам жок жерге алып кет, бөрү ана, деп чалынды. Не деген керемет үн. Менин бүгүнкү каарманым 20-кылымдын легендарлуу теледиктору, алып баруучусу Тамара Бакиева Жаманбаева болмокчу. Не деген талант элең күйүп жанган, суктантып кыргыз журтун бүт таңгалткан. Коңгуродой сенин үнүң жаңырганда, уккан жандар добушуңа тамшанышкан. Ар адамга өз өмүрү жарашат, адам өмүр жуурулушуп баратат. Ар бир адам жаратса өз өмүрүн, ар бир өмүр өз адамын жаратат. Ооба Тамара, сен өз өмүрүңдү өзүң жараттың. Эмгегиң менен кылымга тете кызмат кылдың. Бүгүнкү урмат сыйга, атак даңкка, талантың менен жеттің. Радиодо Эрнест Турсуновдун Таттөбү жөнүндө поэмасын окуган экенсиң. Сен Таттөбүнүн талантына суктанып, аны менен жолуккан күндөрдү эстеп калар элең. Ачылелек өмүрдөгү бир элес, ал кечүүдөн өтүп келип сыр чечүү. Аңыз кылган акындары чыгыштын, ал сыр чечүү кайталангыс ырдечи. Татыктуусу таттөбү эмеспи, таамай сулуу, сулуулардан иргечүү. Аттиң тагдырай, сен дагы Тамара, соң көлдүн чүрөгү Таттөбүдөй, ак булутту аралап ай баратат, аккуу болуп көлдөгү жай баракат деп кете бердиң. Ак булутту аралап
Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Үмүт Тилегенова. Чоң рахмат, ыраазычылык билдирели. Абдылда Белековдун сөзүнө жазылган Нурхан Турсунбаевдин Айбар атат деген керемет чыгармасы жаңырды. Чынында эле Тамара эже өзгөчө суктанган таланттардын бири Таттуу Турсунбаева болчу. Мен эжеден сурап да калдым эле. Таттуу эжени көрдүңүз беле десем, көрмөк түгүл чыгармачылык сапарда бир бөлмөдө жашап калгам деп эскерип айтып берген. Ушу Тамара эже сулуулукка суктанчу, улуулукка суктанчу. Тамара эже канчалаган кино дубляждарга катышчу. Бакен Кыдыкеев эжебиз Тамара эже менен бир жолу кино дубляжда болуп, кадимкидей сүрдөгөм деп айтканын артисттер эскерип калышат. Бакен эже Тамара эжеден сүрдөп аткандан кийин Тамара эженин ошончо сүрү болсо керек. Ал эмес Гүлшара Дулатова эжебиз дагы бүгүн Тамара келиптир, спектакльди жакшыраак ойнойлу деп даярданып калар эле. Ошондой көп жакшы күндөрүнө күбө болгон Тамара Сейитованын да бир жакшы көргөн эжеси, Кыргыз Республикасынын эл артисти, биздин таланттуу актриса эжебиз Жамиля Сыдыкбаева бул жерде отурат. Жамиля эже, сиздин дагы Тамара эже жөнүндө эскериңиз угалы. Рахмат. Арман. Арман күн. Бүгүн биз Тамара, мен тамашалап, царица Тамара деп койчумун. Азыр көз алдыма Тамара жапжаш. Баягы кездегидей. Анан 70ке чыкты бүгүн десе, Шайгүл, эч ишенбейм. Анткени биз үчүн Тамара баягы жаш кездегидей калды. Шайгүл эжеси азыр Тамаранын адам катары, инсан катары чоң энесинин таасири күчтүү экенин айтып берди. А мен айтаар элем, Токтакун ата менен Нават апанын канында болгон баягы генадан өтөт дейт го балага. Ата эненин канында болгон касиеттер ушу Тамарага өтүптүр. Токтакун апа, Токтакун ата учурунда кечирип коюңуздар, аябай толкунданып атам. Токтакун ата учурунда баягы колхозду башкарган бухгалтер болуптур. Чоң кызматтарда иштептир. Абдан сүрдүү, бир мүнөз, узун бойлуу, суйкайган, сулуу киши эле. Ошол мүнөз жагы абдан бухгалтер болгондон кийин так жүргөн адам болчу. Ошол мүнөз Тамарага атасынан өтүптүр. Нават апабыз болсо, кээде эркелеп, айылга барганда, чай үстүндө, апа ырдап коюңузчу деп биз сурансак, ушундай керемет ырдачу. Анан мен дайым айтчумун, ушу артист болсоңуз, мыскал эжеден кем калбаган ырчы болмок экен. Анан бул талант кыздарга, Тамарага, Нават апасынан өтүптүр. Мен ойлойм, Тамара драма актриса болсо, мыкты актриса болмок. Анткени диктор болуу, жанагынтип Чыңгыз Айтматовдун чоң чыгармаларын окуш, чоң майрамдарды өткөрүш, дубляж кылыш, буга деген актердук шык керек. Тамара учурунда жана өзү көрсөтүүдө улуу муундун, улуу дикторлордун аттарын атап өттү, эскерип өттү. А Тамара, мен ойлойм, ошол улуу инсандардын кийинки келген керемет легендарлуу дикторлордун диктор. Таланты менен, сулуулугу менен, өзүнүн мүнөзү менен, кайраттуу, ак көңүл, жадырап жайнаган, дайыма күлкү урдунан түшпөгөн абдан керемет кыз болчу. Тамара мага сиңдидей да болуп калды. Канча күндөр биз сырдашкан күндөр өттү. Анан ошон үчүн жана чолпон ырдап атса, кадимкидей көзүмдөн жаш акты.
Тамаранын артында мына эмгеги калды. Элине кылган кызматын баягы архивте, алтын архивте эмгектери калды. Мен ойлойм, Тамаранын аты эч унутулбайт. Кийинки жаштар, мына бул жерде отурган журналисттер, болочок дикторлор отурса керек. Мен ойлойм, Тамара эжеңерден үлгү аласыздар деп. Тамара эч качан эсибизден кетпейт. Менин оюмча, Тамаранын эмгеги бул дикторлук кесипке кылган салымы зор. Биз Тамараны эч качан унутпайбыз. Жаткан жериң жайлуу болсун, алтыным сиңдим. Рахмат, Жамиле эже. Тамара эженин жаштыгына, сулуулугуна, эң бир дүйнөгө тойбой турган күлгүн курагына күбө болгон курбусу Орозкан Олжобаев эжебиз бизде отурат. Оля деп аябай жакшы көрчү эле Тамара эжебиз. Ошо эң жакын курбусу Орозкан эжебиздин дагы эскерүүсүн угалы. Биринчиден Кайрат мырза ушул передачага катышып аткан даярдоочуларга чоң ыраазычылыгымды билдирип кетем. Мени ошол 20 жыл, 30 жыл мурунку жашообузга кайрыгандыгыңыздар үчүн. Мен азыр ушул жерде окутуруп, бу Бейшенбек Мамбетакунов агайдын жаш кезин, өзү айткандай Тамара экөөнүн көп эле курбалдаш замандаштары менен бирге иш баштаган кездерин ушул көзүмө элестетип, ошол кезекте жумушунан келип, үйгө келип, экөөбүз абдан обсуждать этчү элек. Бүгүн кандай нерселер болду, кимдер менен кандай сөздөр болду, кандай передача болду, оценкаларды койчу элек. Мына Кыязов мырза жөнүндө дагы, Гүлшан айым жөнүндө дагы ошол жашоого бүгүн мен кайра фактически кайталап барып келдим десем болот. Бардыгы эсиме түшүп отурат. Ушул Тамаранын бир өзгөчөлүгү, мен ушул жанында жашап калдым, 25 жылда экөөбүз бир комнатада жашап, ушул бир чыны менен чай ичип дегендей жакшы курбу болдук. Ушунчалык таң калтырчу нерсеси, ушул күнгө чейин таң калам. Бул Тамара илгери ушул 80-81 жылдары жаңы эле ушул иштеп баштаганда Советтик Кыргызстан, анан Правда деген центральный газеталарды отуруп алып, ручканы колуна кармап, биринчи бетинен 4-чү бетине чейин окуп чыкчу эле. Мындай адам абдан сейрек кездешет. Ал кезекте кездешпейт деп да айтсак болот. Советтик Кыргызстан деген газета бул политический газета эле. Ушуну Тамара бул айтып аткан көзүм менен көргөн мага чын, уккандар балким дану десе болот го. Мындай болушу мүмкүн эмес десе. Бирок менин ушул досум, асыл досум, курбум Советтик Кыргызстан менен Правданы биринчи бетинен кармап, 4-чүсүнө чейин ар бир жазылган нерсени окуп чыгат эле. Сельскохозяйственный вопрос болсо, аны окуйт. Адамдар жөнүндө жазылса, муну окуйт. 4-чү бетте баягы политическийлердин баарын окуп алып, анан птичка коюп, кайра кайталап, кайра окуп, мени абдан таң калтырат эле. Мен бир эле секунд окуп койчумун ал газетаны. Тамара ар бир сөзгө көңүл буруп, ар бирин окуйт эле. Көрсө Тамара ошол кезде абдан кемеңгер болгон турбайбы? Ал өзүн өзү окутуп атыптыр. Өзүн өзү байытып атыптыр. Өзүнүн тилин өзү жатыктырып атыптыр. Ар бир тармакта кенен баягы сүйлөгөнгө, кенен нерсени, информацияны билгенге кызыккан адам экен. Көрсө кенен адам экен Тамара. Анан экинчиси, ушул убакка чейин таң калам мен, мына азыр уже 2025 жыл болду. Тамаранын диктор болуп иштеген доору бул 80-90, 2000 жылдар болду. Ошол жылдарда баягы мектепти жарымын кыргызча, жарымын орусча бүткөн Тамара ошол жылдарда эле диктор болуп иштегенине 1-2 жыл өткөндөн кийин эле ушул 2 языкты тең алып кетти да, 2 тилди тең бирдей алып кетти. Ал кезекте баарыбыз эле аралаш окусак дагы, орус классты бүтсөк дагы, мындай орус элинин улуу тилин, могу тил менен так сүйлөп, грамматически так сүйлөгөн
кыздарыбыз аябай сейрек болчу. Бул жалгыз Тамара болду. Эсли Кыргызстанда ошол замандаш дикторлордун арасында эки эле диктор орусча кыргызча сүйлөп передачаларды, программаларды алып бара турган болсо, ошонун бири Тамара эле. Анан ушул убакка чейин деле ошол замандаш дикторлордун арасында ушул Тамаранын деңгээлине жетип, бизди көрүүчүлөрдү, угуучуларды кандырып момундай орусча кыргызча түйлөгөндөр азыр жок да, почти жок. Эми жаштардын арасынан чыгып келатат, мен да чыгарын эңсейм, каалайм, өсүңүздөр. Анан ушул касиетине до сих пор баа берем. Анан мына азыр эле Жамил эже токтолуп кетти, Тамара абдан көп кырдуу экен да көрсө. Мен азыр ушу жаштарга айтарым, бир бет болбой бул көп кырдуу болуш керек экен. Көп кырдуу болушту, аны эч кимден деле үйрөнүп кереги жок. Ар бир адам өзүн өзү окутуш керек экен. Тамаранын окуганын карабайсыздарбы? Бул ушунчалык актриса, актер эле да. Ким болуп иштесе да иштеп кетмек. Дубляжды ошол кезекте Тамара катырчу эле да, баягы кыргызча айтканда. Күтүп отурат, саат 11-12 чейин театрда спектакль бүтөт, театрдын актерлору эмеге кыргыз фильмге барышчу эле, анан барып ошол жерден дубляжга катышышчу эле. Бул дубляж деген жанр, бул өзүнчө бөлөк, совсем бөлөк. Бул диктор эмес, бул актерский мастерство, бул просто актриса экен да, дубляжда абдан катышчу эле. Анан дубляждын директору Кыргызбаев деген мырза эле абдан баалачу Тамараны. Эч нерседен калбай чакырып турчу эле. Ырчылар менен да окучу, актерлор менен да окучу, орусча да окучу, кыргызча да окучу. Ушунусуна абдан до сих пор баа берем. Анан мына бул жаштарды, азыр чыгып келаткандарды ошондой көп түрлүү болсоңуздар деп тилейм, сиздерге каалайм. Рахмат. Анан менин эмем дагы бир нерсени айтып коюуга уруксат этиңиздер. Тамараны ошол кезекте эле кимдер баа берип койду эле Тамарага. Бир ушу иштегенине 1-2 жыл, 3 жыл өткөндөн кийин эле улуу диктор, ошол кезектин кыйын диктору Валерий Равинский баа берип койду эле. Ковалев деген диктор бар эле, ал берип койду эле. Бекташ агай берип койду эле. Зарылмамбет Алиева эжеке берип койду эле. Мына өзүңүздөр азыр күбө болуп өттүңүздөр. Ковалев, то есть Равинский айтчу эле. Абба дечү эле. Абба анда дүйнөнү дөңгөрөткөн адамдар болчу да. Бул баакен көрсө, бардык жагынан төп келишкен деп айткан турбайбы? Дүйнөнү дөңгөрөткөн деген экен да. Анан эми айта берсе Тамара жөнүндө көп, абдан көп. Чыгармачылык жагынан, кесиптик жагынан, ар түркүндүк жагынан, адамдык жагынан, аялдык жагынан бардыгынан көп да. Анан мына үй бүлөсүнө салган салымын айта кетсем, ушул бардык эле кыздар өз алдынча болушту, баягы 7 кыз. Эми 7 кыздан дагы Тамаранын жанында жакын жүргөн, бирге жашаган, күнүбүздү бирге өткөргөн болдум да мен. Тамаранын салымы мынау Чолпон Алсейитовага абдан чоң. Чолпон Алсейитова чемоданчыгын көтөрүп алып теге көлдөн келгенде, ушу кыздын ырчы болгонуна ошол Тамара эжеси 97%. Өзүнүн таланты үчөө болсо 97% Тамара тартып чыгарды. Эми айта берсе Тамара жөнүндө чоң көп, акыр аягында айтарым, ушул талантын ташкындап турган адамыбызды унутпай айтып деп элге жеткизип турган ушул кызматкерлерине, замандаштарына, бардыгыңыздарга ыраазычылык билдирем. Жаштарга Тамара эжеңердей болгула деп айткым келет. Чоң рахмат. Орускан эже, сизге ыраазычылык билдирели. Чын эле жана газетаны окуган айтып кетпеди, ал кезде радиодон съездердин, пленумдардын, ошол кездеги партиялык жетекчилердин докладдары радиодон түз эфирде окула турган да. Бул жагынан Абылезим Ниязов алдына киши салдырбаган, ушу Бекташ Акматов агайлар окучу эле. Кийин ушундай докладдарды Тамара эже окучу эле да. Анткени эфирден ошончо докладды, ошончо бетти газетадан жаңылбай окуш бул чоң дикторлук чеберчиликти талап кылат да. Анан Тамара эженин дикторлук талантын жогоруда биз анын 50 жылдык мааракесин көзөткөндөн белгилеп калдык дебедимби? Ошондогу дикторлордун эскерүүсүн жогоруда көрдүк эле. Дагы ушу Тамара эженин замандаштарынын ушу дикторлордун эскерүүсүн дагы көрсөтүп койгум келип атат. Анткени Тамара эженин ушу эл билбеген, эл уга турган жактарын ошол кесиптештер айткан эле. Анда көңүлүңүздөрдү дагы ошо кеченин уланысын көргөзө турган биздин тасмага бурмакчыбыз.
дикторлар учурунда бир чоң үй бүлө элек. Мына ушул үй бүлөнүн башында Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, залкар талант, эң жакшы дикторубуз Аблезим Ниязов турган. Ушул кызыбыз жаңы конкурска келгенде, ошондо айттык да, сенде жөндөм бар экен, жакшы диктор болосуң деп. Бирок ошондо ишенбей дагы сурап калды. Агай, чынын айтыңыз, менден диктор чыгабы деп. Тамара, сен максатыңа жеттиң. Сенден ең мықты диктор чыкты. Сени бүткүл кыргыз эли, теле көрүүчүлөр, радио угуучулар ушундай сыймыктар менен аташат. Биз дагы сени менен сыймыктанабыз. Ушу сенин курбуларың, жолдошторуң, сени билгендердин барлыгы жана биздин жүрөктө сенин жаркын элесиң, адамкерчилигиң, мыкты дикторлук чеберчилигиң жүрөктө сакталат. Герой нынешней передачи – мой многолетний коллега, талантливый диктор Геннадий Петрович Ковалев. Многие годы мы работали с тобой, Тамара, вместе. Работали не только в нашем родном доме радио. И никогда и нигде не было надежнее товарища и крепче плеча. Тебя любили все, тебя любил весь народ, любили за голос, за мастерство. Кстати, Тамара очень любила поэзию и хорошо читала стихи. Вчера на горе мы два друга блуждали, блуждали в полуночный час, и сердце надежды, и сердце печали таились в каждом из нас. Ты, Тамара, знала и любила музыку, театр, кинематограф, поэзию. Ты была прекрасный творческий работник и надежный товарищ. Рядом с тобой всегда было тепло и уютно. Ты наше солнышко. Ты, Тамара, звезда, которая всегда будет гореть в наших сердцах. Гори, звезда, по имени Тамара. Көгілтір экранның көркөк тұрусының бүгінгі саны таланттуу теледикторы, Кыргыз Республикасынан эмгек сиңирген артисти Бактыбек Мамытовдун чыгармачылык бейнесине арналат. Ооба, Тамара, сен ар дайым өзүң айтып жүргөндөй, бул дикторлук кесип биздин боор этибиз менен тең түткөндөй сезилип калган тура. Биз сен экөөбүз канча кечелерди, майрамдык салтанаттарды, марафондорду, фестиваль конкурстарды, аскердик парадтарды, ал тургай президенттин инаугурациясындагы чогуу алып барып жүрдүк. Сен мыкты өнөктөш элең. Өзүңдүн эң бийик интеллектуалдык, маданий деңгээлиң менен ар дайым айырмаланып турчусуң. Бул дүйнөнүн түркү болгон ким бар? Бул жашоого тойгон ким бар? Бирок сенин жагымдуу үнүң, жаркын элесиң элиң менен жашап жатат. Алкул Осмонов жазгандай, мезгил өтүп бул дүйнөдөн кетсең да, кайра дагы жолугушар жолдор бар. Кызып чуркар күлүктүгү белинип, кырмызы шай тообасын сиңирип, алыкулдун ак бозаты келатат, ай талаада болубулуу чимирек. Ай туугандар, айтсак чындык калысты, жакшы өткөрсө жаштык өмүр алыспы? Улам күчөп, үмүт, тилек, сыйкыр күч, улап келет, көздөп чексиз алысты.
ооба алыкул дагы өмүргө тойбой кеткен. Сен дагы эмеле 50-ге чыгып, аны белгилейм деп турганда, колдон суурулуп учкан куштай болуп ал тилеңе жетпей кеттиң. Азыр көзүң тирүү болгондо келишкен келбетиң менен туулган күнүңдө өзүңдүн кутман курагыңды белгилеп, баягы өзүң сүйгөн Түгөлбай Казаковдун Жамгыр төктү аттуу ырын ырдап турбайт белең. Күңгүр күрөп жамгыр төктү, ошол күндөр кайда кетти? Жамгыр төктү, эч басылбай, биз келаттык көл шал болуп, жол кароого көз ачырбай, бет алдында шамал согуп, күңгүр күрөп жамгыр төктү, ошол күндөр кайда кетти? Жаштыгымда жиги-чиги кайрылбастан кете берди. Жамгыр төктү, эске түштү, алыс калган жаштыгымда сагынтасың, жүрөк эзи колдон учкан аккудай. Күңгүр күрөп жамгыр төктү, ошол күндөр кайда кетти? Жаштыгымда жеги-чеги кайрылбастан кете берди. Жылдар уча канаттуудай, жамгыр төгөп эч басылбай, жамгырларда эске түшөп тугут күңгүр күрөп жамгыр төктү, ошол күндөр кайда кетти? Жаштыгымда жеги-чеги кайрылбастан кете берди. Жаштыгымда жеги-чеги
айрылбастан кете берди. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлжигит Калыков. Ыраазычылык билдиребиз биздин чолпондой жанган Гүлжигитинибизге. Түгөлбай Казаковдун Жамгыр аттуу чыгармасын керемет аткарып берди. Бул ырды чын эле Тамара эже өтө жакшы көрчү эле. Бул жерде отурган адамдар жакшы билет. Биз менен өткөргөн Тамара эже туулган күнүндө ушул ар дайым жамгыр төктүдү ырдап калар эле да. Бекеринен Бактыбек байкебиз өзүнүн эскерүүсүндө муну айткан жок деп ойлойм. Мына азыр эле тасманы карап отурсак, убакыт деген учкан куш экен. Кечээ көргөн бүгүн жок, кечээ эле арабызда жүргөн айрым адамдар азыр арабызда жок. Мына ушул эле тасмада Тамара эжени эскерип аткан Аблезим Ниязов агайыбыз, Аваз Чикеев агайыбыз, Бактыбек Мамытов агайларыбыздын көздөрү өтүп кетти. Геннадий Ковалев агайыбыз Москвада, Тамара Хусейновна болсо ден соолугуна байланыштуу бүгүн катыша алган жок. Шалиман эже дагы өзүнүн абдан бир каалоосун билдирип, азыр чет жерде сапарда экен. Тамара менин кызымдай эле, мен аны устат элем деп эскерүүсүн айтып атты биз менен телефон аркылуу сүйлөшкөндө. Мына ошол таланттуу дикторлордун тобунан мына бүгүн биздин арабызда Гүлшан Молдоева эжебиз отурат. Кыргыз Республикасынын эл артисти, көгүлтүр экрандын көркү, Тамара эженин үзөңгүлөшү, сапарлашы, курбусу, мына бир жылдары радиого келишип, бир жылдары телекөрсөтүүдө эри шаркак эфирге чыгышып, концерт кечелерди бирге алып барып, канчалаган өмүрүнүн соңку жылдарына чейин биз жакшы жаман күндөрүбүздө чогуу жүрдүк. Ошондой ай жаркын кесиптеши Гүлшан Молдоева эжебиз эскербесе болбос. Анда сөз биздин жылдызыбыз Гүлшан эжеде. Рахмат Кайрат. Кутман кечиңиздер менен. Ооба. Жогоруда Тамара өзү радионун залкарларынын атын атап өттү. Ооба. Чын эле ошол Союздун убагында дикторларды, радионун дикторлардын. Бул радионун жүрөгү, кан тамырлары дешчү. Союз тарап шартка жараша, мезгилге жараша деп ошо дикторлордун бардыгын кыскартып коюшкан. Ошондо радиодо жалгыз гана Тамараны алып калышты. Ал эми тиреден болсо Бактыбек Мамытов экөөбүздү алып калышкан. Ошондо Тамарага баарыбызга эле абдан катуу сокку болгон. Мына ошол учурда Тамара ошол залкарлардын жолун улап, ошо бул залкарлар болчу. Буларды биз ар бир басканын, ар бир сүйлөгөнүн, ар бир өздөрүнүн иш сапаттарын биз кийинки муунга өткөрүп беришибиз керек деген бир чоң милдет алгандай болгон. Тамара ушул өзүнүн кесибин абдан берилип сүйдү. Наристе баланы бөпөлөп баккандай бакты. Микрофонду өтө ыйык сезди, ыйык тутту, бийик тутту. Дикторлук сапат кандай болуш керек дегенде кийинки муунга көргөзө билди, үйрөтө билди, бере билди. Тамара дайым айтып калчу. Композитор болуп төрөлгөндөй эле, сүрөтчү болуп төрөлгөндөй эле, жазуучу болуп төрөлгөндөй эле, диктор болуп да төрөлүш керек дечү. Ооба. Тамара ушул дикторлук кесипти, микрофонду боор этинен дагы өйдө артык көрдү. Жогоруда Кайрат Олжобаевич айткандай, мен ушул Гостелерадиодон кетип калсам кандай жашайм, кандай жашоо болот деп өзүнчө кээде кабатырланып калчу. Тамара
ушул иш дегенде ошо бардык нерсени таштап коюп, ошо иши үчүн ошол кандай алып барам, эмне кылам деген эң башкы милдети болчу. Андан сырткары ошол Тамарада, дикторларда эмне болуш керек? Тактык болуш керек, тыкандык болуш керек, жоопкерчилик болуш керек. Мына ушул сапаттардын бардыгынын ээси болчу. Андан сырткары дикторлар кесипте бул үн эң бааланчу, жогору бааланчу. Айтып коет эмеспи? Бул адам баласынын үнү кудурети күчтүү инструмент деп. Мына ушул инструменттин ээси Тамара болду. Көпчүлүк көрүүчүлөр, угуучулар айтып калышчу. Биз Тамаранын үнү менен ойгонуп, Тамаранын үнү менен уктайбыз дешчү. Себеби Тамара ошол радионун эртең мененки таңкы көрсөтүү уктурууларын ашчу. А Тамара ошол үн менен, Тамаранын Алсейитованын үнү менен радионун кызматы жабылчу. Анан ар бир угуучунун жүрөгүнөн өтө чоң түнөк тапкан. Ар бир кыргыз эли өзүнүн үй бүлөсүнүн бир мүчөсү катары кабыл алып, биздин Тамара деп коюшчу. Тамара бул өзгөчө жаралган жан эле. Досчулукту да баалап барктай билчү. Кызматын туу тутту. Бир туугандардын баарынын ар бирине мамилеси бир башкача болчу. Ошо сиз айтып атпайсызбы? Ошо чолпонду менин чолпонум деп койчу. Бир күнү Айнуранын үйгө ичип келиптир биздин үйгө. Ай, кандай ажарлуу, кандай татынакай десем, ошо Тамара айтып атпайбы? Биз баарыбыз эле татынакайбыз, баарыбыз сулуубуз, баарыбыз деген маданиятка кызмат кылган кыздарбыз деп. Ушундай сыймыктануу менен айтчу да. Ооба, Тамара. Сенин колуңдан баары келчү. Сен элиң үчүн кызмат кылдың. Сенин кызматың ополтоодой. Сени ар дайым кыргыз элиң жүрөгүндө сактайт. Тамара, жаш кеттиң. Дагы да канча ошол телевидение болобу, радиодо болобу, эмне деген зор кызматтарды аткарат элең. Жаткан жериң жайлуу болсун, алтыным. Эмне дейбиз? Ажалга эле жок экен. Бирок сен элдин, угуучуларыңдын, көрүүчүлөрүңдүн жүрөгүндө сакталасың. Чоң рахмат. Абдан жакшы жылуу эскери болду. Мына Гүлшан эже дагы Тамара эженин бир туугандарынын кандай таланттуу, кандай сулуу экендигин айтып кетпедиби? Бул жерде дагы бир сулуу сиңдиси отурат. Дайым Тамара эже тааныштырганда менден кийинки сиңдим деп тааныштырчу да. Бурулчу эжени, ошо Тамара эжеге уда, Бурулчу эжебиз дагы ырчы, убагында боз салкында ырдап бийлеп, жаштыгы, сулуулугу ошо Ысык көлдүн жээгинде Ак сууда калды. Анан эми азыр Казакстанда канатташ казак калкына келин болуп барып, казак калкынын тукумун көбөйтүп ошол жерге биздин кызыбыз ошо Казакстандын элинде мына бүгүн канча балдарды тарбиялап эне болуп отурат. Бурулчу эже, мына бүгүнкү эскерүүлөрдүн соңунда сиздин бир туугандык бир ыраазычылык сөзүңүздү угалы. Рахмат, Кайрат. Кымбаттуу мына ошо студияда отурган көрөрмандар жана Тамара эжемдин кесиптештери, маданиятта бирге иштеп эмгек сиңирген мына залкар адамдар сиздер отурасыздар. Сиздерге өтө чоң ыраазычылыгымды билдирем. Менин чыгармачылыгын иштеген ишинен да билем. Ал кандай конкретно иштейт, иштеген ишин майын чыгарат экен мен билемин. Бирок эми сиздер баягы кесиптештери кандай жакшы сонун сөздөрдү айттыңыздар. Менин жүрөгүм абдан жибип кубанып отурам. Бир эсептен, ал эми бир эсептен Тамара эжебиз түбөлүккө биздин арабызда жок. Кайгырып отурам. Бүгүн 27 каңтар, январь
туулган күнү болчу, 70-ке чыкмак. Азыр тирүү болгондо той тойлоп кубанып отурат элек. Бирок Кайрат инем айналайын, саган чоң рахмат. Тамара эжемдин ошол эмгегин баалап, ушундай жакшы кечени уюмдаштырып, баарыбыздын башыбызды бириктирип, ошо эскерүү кечесин жасап аткан саган рахмат, ишиңе чоң ийгиликтерди каалайм. Эми Тамара эжебиз изинен бала сүйө албаса да, анын балдары эмгек экенин билип отурам, билдик. Тамара эжем ар дайым биздин жүрөгүбүздүн түпкүрүндө түбөлүктүү сакталат. Жаткан жериң жайлуу, топурагың торко болсун, Тамара. Чоң рахмат. Бурулча Сейитова ыраазычылык билдирели. Бүгүнкү көрсөтүүбүздү соңунда ушу Тамара Сейитованын жаркын элесине арналган акындардын ырларын көркөм окуу менен жыйынтыктасак, биздин кыргыз эл акыны Гүлсайра Момунова баштаган акындарыбыз Өмүрбек Тилебаев, Чынара Калыбекова, Чынара Унурованын жазган ырларын биздин Тамара эженин замандашы эжеси, Кыргыз Республикасынын эл артисти Тынар Абдыразаева, Тамара эженин бир тууган сиңдиси, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Алмагүл Алсейитова жана Тамара эженин шакирти бүгүнкү күндөгү биздин таланттуу алып баруучубуз Чыңгыз Ырыскелдиев көркөм окуп беришет. Ой Тамара, сендей кайрат табылбас. Булбул добуш эми эфирден жаңырбас. Кыргызымдын жалын жүрөк кыз элең эртегеттиң арман таштап арылбас. Үч уктасак түшкө такыр кирбеген, өлөт алгыр шүмшүк жүрөт өлбөгөн. Аска жарда жалгыз калган камалып, сенин жаның учуп кетти кайберен. Же бирөөгө шылдың айтып күлбөгөн, обу жоктук жаман жолдо жүрбөгөн, пейил күтүп аял затка жарашык, улар элең бир чындыкка үндөгөн. Сенин үнүң мыскал ырдап жаткандай, сенин үнүң жаркыраган аткан таңдай, ар бир таңда салам айтып турчу эле жарык күндүн чачыласын чачкандай. Сенин үнүң Левитандан угулуп, шаңдуу эле жүрөктөргө куюлуп, сен сүйлөсөң көркү чыгып сөздөрдүн, гүлдөп турчу бир башкача кубулуп. Ой Тамара, Тамара. Кыргыздын күнү болуп нур чачып карадың. Кыргыздын үнү болуп кан жанына тарадың. Күн желеси алгач ирет ата журтка сүзгөндө, сенин үнүң жаңырчы эле тоолор менен түздөргө. Дүңгүрөгөн шаарларда, эң бир четки айылда, күздө, кышта, жашыл жазда берекелүү жайында, кулак салыптың шаар эле, дарак, чөп, суу кайыңда, суктанышып Тамарадай айымга. Накта эфирден ханышасы болуучу, анын учкул канатына конуучу, кубанчында, кайгысында бөлүшүп, эли менен кеңеш куруп олтурчу, эли менен бүт көксөөсүн толтурчу. Чейрек кылым көркү болду теленин, ала тоодо эстеп турар унутпастан элесин. Көрктүү эле көпчүлүктүн алдында, жанып турчу ай жылдызга окшошуп, кечээ эле күлүп турган эжекем,
бүгін жоқсың. Елің тұрады, ескеріп. Ойғот челең таңқыта туйқыдан, ежекемден шоқымды шаңды үйіні. 50 жашта ертегеттің қан телі, емің ана башталғанда жашо күні. Аттың дүйнай, үні қалды, өзі жоқ. Тамара еже, оқучулар ерден тіштейді. Қалары чын, қалтырдыңыз тоды емгек, елесіңде экрандан еліңіз дейді. Көп мықтының бірелең, эфирдің жанған жылдызы, алам күнін жаңыртқан Алатоонун нор қызы. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Биздин таланттуу актриса эжебиз, эл артистибиз Тынар Абдыразаева, Тамара Алсейитованын бир тууган сиңдиси таланттуу актриса Алмагүл Алсейитова жана Тамара Алсейитованын шакирти Чыңгыз Рыскелдиевдин көркөм окуусундагы Тамара эженин элесин эске салган ырларга күбө болдуңуздар. Бул жашоодо чындык бар да төгүм бар, жанган от бар, жана өчкөн көмүр бар. Өлдү бүттү дегендерге кошулбайм, өлүп бирок жашай берчү өмүр бар демекчи. Тамара эже азыр арабызда жок болсо дагы анын экинчи өмүрү жашап жатат. Тирүү өлөт жердин койну жатагы, изи калат болсо жакшы атагы деп улуу ойчул Жусуп Баласагын айткандай, Тамара Алсейитованын изи калгандыгы үчүн, элде эмгеги калгандыгы үчүн эскерип отурабыз. Залкар Алакын айткандай, өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин дейт. Мына бүгүн биз Тамара Алсейитованын жарык дүйнөгө келген күнүндө анын эмгегин эскерип, элесин эскердик. Тамара Алсейитова кылымга тете кызматы бар Кыргыз радиосунда, Кыргыз элинин жүзү болгон Кыргыз теле көрсөтүүсүндө тарыхта кала турган из калтырды. Тарыхта кала турган эмгек арнады. Мен дагы Тамара эже менен 12 жыл биргештеп, бул инсандын өрнөгүн алып, бул инсан менен биргештешип калгандыгыма сыймыктанам. Тамара эже ушул көпчүлүк коллективдин ичинде өзгөчөлөнүп турар эле. Кийген кийими дагы, сүйлөгөн сөзү дагы, турган турпаты дагы, өзүнүн үнү кандай укулуктуу, келбети кандай келишимдүү болсо, өзүнүн алып жүргөнү дагы ошондой эле. Ошондой асыл инсаныбыздан ажыраганыбыз менен анын ушу эмгеги калгандыгына каниет дейли. Бүгүн 70 жашка толмок экен эжебиз. Өзү жок болсо дагы элеси арабызда деп ойлойбуз. Мына чогуу иштегендер, көрүп билгендер, бул жердеги келечек ээлери болгон студенттер, жалпы телекөрүүчүлөр, радио окуучулар болуп Тамара Алсейитованы эстеп алдык. Элине кылган кызматы менен эжебиздин арбагы элине ыраазы болсун. Кыргыз элинде Тамара Алсейитовадай чыгаан таланттар чыга берсин деп бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктагыбыз келет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, СССР телерадиосунун отличниги, чыгаан залкар дикторубуз Тамара Алсейитованын жаркын элесине арналган көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.